Мен Абдыбайтов Камалбек Маликович, ошол Айдыркен шаарындагы 20 мектепте диний тарбия мугалимине болуп эмгектенип келем. Ошондой эле Айдыркен шаарындагы жаштар уюмунун катчысы болуп эмгектенип келет. Ушул Айдыркендеги эң көңүлдөрдүн бири бул Айдыркенде кандай массалык иш-чаралар болсо, спорт маселеси боюнча бир өткөрүш спорт иштерин өтө кыйын. Ушул Айдыркен жердесинде бир көз карандысыз бир спорт комплекс курулуп берсе, Айдыркен элине өтө жакшы болот эле. Көптөгөн спортсмендер чыгышта биз толук ишенип кетебиз. Ушул жогорку кеңештин депутаты Рысбек Исламовичтен суранып кетет элек. Ушул долбоорду колго алып, Айдыркен шаарына биргеликте ушул Айдыркен мэриясы менен жана башка инвесторлорго үнүбүздү жеткирип дегенде бир заманбап, заман талабына жооп бере турган бир спорт комплекс курушуп берсе, биз Айдыркен шаары, Айдыркен талап этинин ушул баардыгыбыз ыраазычылык билдирет элек. Мурзаева Касиет Орунбаевна. Мен Айдыркен шаарындагы номер 20 Орозбай Маканов атындагы орто мектептин мугалимимин. Мен негизги бул жерде азыр биздин Айдыркен шаарында Маданият сарайында жогорку кеңештин депутаты Рысбек Исламович эл менен бүгүнкү күндө жолугушуп, ушул Айдыркен шаарындагы Айдыркен шаарыны көрктөндүрүү максатында, Айдыркен шаарын көрккө бөлөө максатында, Айдыркен шаарындагы көйгөйлүү маселелерди кантип чечишибиз керек деген максатта бүгүнкү күндө чогулуш болуп өткөрүлүп атат. Бул жерде бардык мүмкүнчүлүк болушунча Айдыркен шаарындагы тургундар өз ойлоруну, пикирлерин айтышты. Мен дагы келечекте ушул жылдан жылга биз себеби дегенде Айдыркен шаарындагы улуттар менен мен сыймыктанам, себеби ар кандай улуттар жашайт. Ошондуктан биздин ушул Айдыркен шаарыбызга негизги көйгөйдүн бири мен айткым келет. Ушул балдарды мектепке чейинки тарбиялоо максатында 500 орундуу балдар бакчасын куруу керек. Ошондой эле экинчи жагы биздин ушул Айдыркен шаарындагы ички жолдорду оңдоо, түзөө, асфальт төшөө. Ошондой эле үчүнчү маселебиз бул жаштардын патриоттук сезимин өстүрүү максатында биз ошол жаштарга көңүл бөлүү максатында, кылмыштуулуктун алдын алуу, болдурбоо максатында биз Айдыркен шаарыбызда спорт комплекстерди куруу керек азыркы күндө. Ошол көйгөйлүү маселелерди биз айттык. Андан сырткары ошол азыркы күндө мектепке окуучуларды катыштыруу максатында негизинен окуу процессиге чейин ар бир предметтерден ийримдер менен предмет мугалимдер тынбай иштесе, ошондо мектепке окуучулар жакшы тартылат, билим сапаты өтө жогорулайт деген ойдобуз. Биз балдар келечек муундарыбыз менен сыймыктанабыз. Келечек куруучулар бул биздин балдар. Ошондуктан балдарыбызга кенен билим сапат беришибиз керек. Саламатсыздар, урматтуу Айдыркен шаарынын тургундары. Мына бүгүн өзүбүздүн депутатыбыз Рысбек Исламович өзүнүн иш сапары менен Айдыркен шаарына элдердин көйгөйү менен таанышуу максатында келип сиздер менен жолугушуп отурат. Ошондой эле Кадамжан райондук мамлекеттик администрация башчысынын аким орун басары Селихан эже отурат. Не дейсиз эми? Рысбек Исламович, Айдыркенге куш келипсиз. Ишиңизге ийгилик. Жасап аткан иштериңиз үчүн Айдыркен шаарынын элинин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин өзүбүздүн кулунубуз, патриот жигиттерибиздин бири, эл өкүлү, сиздер өзүңүздөр шайлаган кулунуңуздар, ушул Айдыркендин тургуну болгондо дагы сиздердин жердешиңиздер бизге келип отурат. Депутатыбыз Рысбек Исламович, көйгөйүңүздөр азыраак окшойт деп ойлоп калдык. Биз мэрия эле сиздерге чечип берип атат окшойт, арыз бугуңуздар жок окшойт. Мына биз райондук мекеме ишканаларынын жетекчилери менен чогуу ошол Рысбек Исламовичти колдоп, коштоп келатабыз. Биз азыр 2 ай өкмөттө болдук. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол биздин депутатыбыз баргандан бери жогорку кеңештин трибунасында биздин районубуздагы көйгөйлүү маселелерди жакшы көтөрүп чыгып, көп маселелерди чечип атат да. Мына эң акыркы эле өзүңүздөр көрүп турасыздар, ошол Кадамжай чечме жолу дагы бүтүп, тапшыруу алдында турат. Ошол эле учурда мен акыркы болгондо айтып коеюн, биздин
министрлер кабинетinin төрагасы Акылбек Үсенбекович менен болгон делегация бизге келген иш сапарында ошол биздин Рысбек Исламовичтин жогорку кеңеште көтөргөн маселеси боюнча көбүңүздөр уксаңыздар керек. Биздердеги негизги кең тармактарыбыздын бири болгон билим берим мекемелеринин абалы боюнча жакшы бир омоктуу ойлорун айтып, сунуштарын айтты эле. Ошол маселе боюнча келип Акылбек Үсенбекович мына Марказ айыл аймагындагы Кыргызстандын 10 жылдыгы мектебинин ордуна 550 орундуу мектептин жаңы мектептин имаратын апалар, урматтуу менин жердештерим, сиздер менен жүз көрүшүп отурганыма өтө кубанычтамын. Элдин жүгүнү мойнума алганым ушул канчалык убакыт келет, канчалык доор келет, канчалык мезгил келет. Ошол мезгилде мен ушул элдин талабын аткарып, элдин үнүнү бийликке жеткирип бергенге мен бул улуу милдет. Азыр биздин мамлекетте бир топ өзгөрүүлөр болуп атат, жылыштар болуп атат, өнүгүү жолунда акырын баратабыз. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич жакынкы күндөрдө эле мына мугалимдердин, врачтардын, ошол эле учурда мамлекеттик мекемеде иштеген бардык ишкерлердин пенсия пособияларын көтөрдү, айлык майналарды көтөрдү. Бул да ушул биздин коомдо жүрүп аткан жакшы иштер. Касиеттүү Кадамжай районуна келип, сиздердин үнүңүздөрдү суроо жооптарыңыздарга жооп берип, бийликке жеткизип, чечип берейин деген максатта келдим. Андан тышкары мына райондо иштеген жетекчилер бардыгына чогуп келди. Эми баягы кышчылык экен, көп сөз өтпөй эле суроолор талкуулаганы келген болсо, баттуу депутатыбыз Рахмат үшін есіңде бар Айдерке шаарында жашап ушунчалык көйгөйлөрдү ешитип келейин деген үчүн рахмат. Бизде көйгөй мына флафлактория деген бар Айдеркенин, өзүң билесиң эски. Onu сатып алынган көйгөйдү билем эле. Шуну соттошуп ататтар, өттөшүп ататтар, чукулашып ататтар. Соттон чечим чыгат, дагы эле кайта эме болмуда. Шуну көрүп ишканабы бир нерсе атсак болот. Чурайлуу жерде ол ачаларды кесиш үчүн миңдеген жылга кесилип эле кетет түрмөгө. Олорду көрүп, онан кийин клуб, эски клуб бар. Ошол жерде эме ого, шуну эме кылып берсе, мына балдардын ал боюнча эмес, факт бар эди. Шону чечип берсең, оны бир мурун мэр сүрсү болду, ол кап кетти. Көк китеп бар екен, сары китеп бар екен, кызыл китеп жоқ екен деп, олам сонымен жоқ болды. Айдеркенге ең көйгөй мына 14-17 кышлактын адамы келип şu жерде ойноса кандай жакшы. Кызыл кыяга барабыз. Пулду кетирип, анан ойден кайткандан кийин жүрөгүм көкүлдөп, эсен аман Кадамжайдан өтөбүз бекен. Тыгын жерден деп. Анан мына жерде бир эски садигибиз бар. Şu жерде клубдагы namaz okuyanlar şova köçürüp kesen bolot. Eski ve iki etajlı sadiqtin jeri turat. Olar namazını okusa bolot. Buzulmaydı o. Mana soktuku buzulgan jogu taşlar meni tutkan çüraylı kulağını toplaygan. Biz buzuştu jakşı bileriz. Biroq şonu ebaqıp şu yaka köçürüp şonu baldardın parkıga alıp bersek bolat. Bir başalamanın koğum tüzülgön. Ошол приватизация деп профилактория болобу, мектеп болобу, бала бакча болобу, жерлер болобу бүт менчиктештирип кеткен. Буну эми мен бул профилакторияны да ушул мурун иштеп кеткен экс депутаттыкы болсо керек. Мен ого мен да кээ бир учурда аралашып жүрөт деген бир жаман ойлор да болуп атат да. Мен ол профилакторияга эч качан аралашканам эмесмин, аралашпаймын да керек. Анан эми мыйзам чегинде өзүң сот процесстери болбосо керек, жүрүп атса керек. Ошол сот кандай чечим кабыл алса, ошол сот чечим чыгарып берет. Значит, элдин мүлкү болсо элге кайтарып берет. Мамлекеттин мүлкү ошол кайтарып берет. Эми ошол сот процесстер жүрүп аткан болсо, ким менен соттошуп аткан болсо, ошол аягыгача күтүп. Мага жакшы долбоорлор, мына жол бошогон долбоорлор, суу, мектеп маселеси, бала бакча маселеси, ошондой долбоорлорду айтсаңыздар жакшы болот. Анан баягы Сыгак менен ошол келишкен сот процесси жүрүп атат бүгүнкү күндө. Ошол процесстин ачык, ашык, ачык, 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 ачык,
Бул эми жана айтып кеткендей мыйзам чегинде чечиле турган нерсе да. Соттун ишине биз киргише албайбыз. Эми кененирээк Толбай Жаныбаевич өзүңүз жакшы билесиздер. Ушуну кошуңуз. Бұл ердан сложный вопрос. Негізі башынан эле аяққа да бияққа да біз любой ишке мындай туура жооп бергенге аракет кылалы. 2,7 гектар жери менен 10 метрлеген азман тирип турган жүздөгөн арчалары менен, андан 1000ден ашык дарактары менен мисалычы 40 000 сомго алып атат. А жерди жөн эле бир эле токтом чыгарып койгон. Посуправачы. Берилсин эле деп койгон да мисалычы. Бул мына сиздердин жериңиздер. Законсуз эле берилип койгон жер ол мындайча айткандачы. Ошондуктан мына биз комбинат эми бул чыныгы эле менин ишим эмес, бул мэрдин өкөзүнүн ишибиз. Мисалы мэриянын жери булчу. Ошондуктан биз мына жогорку кеңештин депутаты Верховный сотко чейин кайрылып срок давности өтүп кеткен экен, срок давностьны восстановить кылып берди. Эми азыр мындайча айтканда уже сот иши башталды. Башталат эми мындай. Бул мындайча айтканда туура эмес алган, кыскасын айткандачы. Паблат алынган жер профилакторада өзү дагы неме боюнча ценасы жүздөгөн эсе снизат этилген, а жери боюнча жөн эле бир эле кагаз менен токтом берип койгонда, бир тыйынсыз, бир демесиз элечи. Чындыгында азыр сот чече турган болсо, бул ушу элдин силердин жериңер, булар элге бөлүнүп бериш керек. Мына уктуңуздар, анан эски клуб боюнча бул биздин урматтуу молло Бакы Дамлада экен. Туурабы? Мен туура түшүндүрдүмбү? Бул киши менен мен азыр бир топ мечиттерди курдуруп атпайбы, комплекстерди, Кадамжай, Кызылкая райондор болуп негизи. Анан ошол арабский фонд менен сүйлөшүп, эски клубду ошону бир жерге көчүрөлү деп мындай эле анализ кылып сүйлөштүк да. Ошол эски клубду мэриянын балансыга берели деп. Анан башка жерге бир азыркы заман талабына ылайыктуу бир комплекс куруп берели депчи. Сүйлөштүк эле Молло Бакы көнбөй койду. Спорт залды жасатып бер деп сметалар түздү, буну да жасап берсек көчүш керек деп атасыз дейм. Садикта бирөө менчиктештирип алганда. Турал же бар комбинаттын же мэриян балансы да. Комбинаттын же мэриян балансы да болсо, андан көрө ремонт кылып ушу биздин балдарга садик бала бакча кылып берели. Балдар, аны биз добровольно 2-3 жолу бердик адамдаргачы. Бирок аяктан комиссия түзүп келгендеги архитектурадан аяктан келгенде ортосунан где-то бир карыш жарылган зданиячы. Ошону баягы жараксыз деп койгон үчүн гана турат ошол жердечи. Мен с удовольствием садик кылам десе, мен эч каршылыгым жок. Кимдин балансы да? Ал биздин комбинаттын балансы да. Бул комбинаттын балансыдагы садиктерди кармабайлы, ремонт кылайлыдан элге берейли. Мен бул через госимущество чечсин, мен даже жардам берем мындай ишкечи. Болду, ремонт кылып жасап. Просто архитектура башка мэриянын баласына өткөрүп бергенден кийин анан буяктагы кажылайлы экен, капремонтту кылып туруп анан садик кылса болот экен да. Ушул жери да көйгөй. Комбинаттын мүмкүнчүлүгү барбы ремонт кылып иштеткенге? Садикти. Түрктөр келген инвестор ушундай вопрос болсо, мен ошолорго коеюн. Азыр олар чечип атат көп вопросту. Болду, ошолорго коюп ремонт кылып ушу элге берейли, шарт түзүп берейли элге. Кийинки суроо. Эски клубтун ар жака көчүп өтө жаңы бир заманбап спорт комплексти бир жерге куруп берсеңиздер. Siz жақсы işlerді қылатады, мен ойлаймын, мұнда іштіктің ашады. Кеңешіп тұрып, мысалы, инвесторға шықсақ, мысалы, азыр көп вопросы инвестор арқылы чечсек болады да, шундай ел үшін, жаштар үшін бір спорт залды. Отдельно құрғанға, бір чоң нормальный қылып, заманба қылып шығуға. Анда біз мэр өкөбүз, қатменен бенеменен біз жаңы инвесторларға қайғылабыз. Тапшырманда, ошол үстүнөн иштеңиздер. Сиз эжеке кайданы биз проектка коюш керек да, ошого иши кылат. Качан башталат, качан аяк. Эми биринчи спонсор таап. Мен кечекчине неместен угуп калдым да, мен көп күндө сүйлөшүп атабыз да. Сүйлөшсөк, конечно, азыр мына иште жүрүшүп калды. Кудай буйрса, Сасан жактан жардам беребиз деп ооздон чыгып калды. Мен ошол үчүн азыр мэр экөөбүз кайрылсак,
утуп калышы өзү мүмкүн. Мен кайрылган себебim Асфальттоо аракет кылабыз, асфальт кылып, освещение кылып. Ошол баардыгыбызга эми шаар болгондон кийин шаардын көркүнү чыгарыш керек. Ошол саркылуу сууларга иштеп чыксаңыздар жакшы болот эле. Сиздер ошого аракет кылыңыздар, 2 жылга мүмкүн болушунча бүтүрсөңүздөр, ошо шаарды бүт барлык көчөлөрдү асфальт кылдырып салайлы. Мүмкүнчүлүк бар азыр. Бул мүмкүнчүлүктү биз баарыбыз пайдаланышыбыз керек. Буга сиздер өзүңүздөр да салым кошуңуздар керек да, аракет кылышыңыздар керек. Жата бербей мэрияга келишиңиздер керек, бир жумуш топтору түзүш керек, шаардын депутаттары бар, көтөрүп чыгыш керек. Менден кандай жардам болсо, мен ошол жактан бүт чечкенге аракет кылам. Анан дагы бир маселени айтып кетейин. Мына азыр мен өзүм сунуштап атам, эски больница главврач бар. Азыр түштөн кийин келишет. Шарапаткан Мажитова деген депутат келет, проомдун мүчөлөрү менен. Барып көрсөтөсүздөр, алар госпиталь кылалы дешип атат. Мен сунуш бердим эле, пограничный лицей кылайлы депчи. Пограничный лицей кылсак 9-дун базасы менен. Ушу биздин Айдеркен шаарынан күчтүү адистер чыгат да. Эми бар урушты ойлошубуз керек. Урушка кетип калат деп. Уруш эми токтоду, Кудай кааласа токтойт. Мындан кийин уруш болбосун. Бүгүн келип көрүлсө мүмкүн тез аранын ичинде госпиталь кылып ремонт кылабыз десе, сиз макулдукту бере бериң. Бизге канчалык Жере ушул Ырысбек Исламович кош келипсиз. Урматтуу, кадырлуу болгон биздин Селкам Мирзаевна, президент мүчөлөрү жана бүгүнкү чогулуштун катышуучулары. Бардыңыздар мына жакшы, бул эли менен чогулуп, эли менен сүйлөшүп, баарлашып, көйгөйдү чечип кеткен бул эң жакшы да. Буга чейин биз ыраазычылыкты мен билдирип кетким келет Ырысбек Исламовичке. Үнү жетип, туурабы? Добушу жетип бул жерде. Мына бизде канча жылдан бери турган кадам жайда мына чечмеге чейин биздин азыркы учурда машинабыз менен жакшы жүрүп калды. Бул 2 айдын ичинде бүтүп калды, бул оңой эмес да. Канча жылда мына дөңгөлөктөрүбүз кандай кыйын абалда болуп, гармошкалар болуп, жолдорубуз оңдолбой. Бул биринчи адам баласы жолду оңдоп койсо кандай жакшы болот. Демек ушул биздин кулунубуз Ырысбек Исламович. Мен өтө ыраазычылыгымды билдирип кетем. Себеби дегенде үнү жетип, Садырбек Нуркожоевичке үнү жетип, ушундай биздин Айдеркен шаарындагы Кадамжай районундагы ушундай көйгөйлүү маселелерди ушундай чечип, трибунага чыгып, ушул маселелерди көтөргөн рахмат. Мен рахматтагын айтам. Ийгилик анда-мында депутаттар болгон эмес.